Бишкекте Кыргызстандын финансисттер жана экономисттер ассоциациясы коомдук бирикмесинин жумушчу жыйыны өттү. Иш-чарага каржы жаатында алектенген адистер чогулуп, бирикменин алдында аткарыла турган багыттарын талкуулашты. Бул уюмдун башкы максаты мамлекеттин өнүгүшүнө карата экономикалык, каржылык, социалдык, илимий жана башкаруучулук тармакты өнүктүрүүгө салым кошкон жигердүү жарандардын башын бириктирүү. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов катышып, өлкөдө орун алган жетишкендиктер жана келечекте аткарыла турган пландар тууралуу маалымат берди. Кыргызстандын финансисттер жана экономисттер ассоциациясы коомдук бирикмеси социалдык экономикалык өнүгүүгө салым кошкон долбоорлорду ишке ашырып келет. Ошондой эле экономика, каржы, салык салуу, бюджет жаатындагы укуктук нормативдик актылардын эксперттик корутундуларын чыгарууга көмөктөшөт. Иш жүзүндө ашчы долбоорлорду иштеп чыгат. Биздин экономисттердин, финансисттердин таасири абдан чоң. Кыргызстанда бир 4-5 миң адамга чейин ушул тармакта иштейт. Булар өздөрү ар бир адамдын, ар бир изилдөөчүнүн өзүнүн ошол тармагы бар, ошол боюнча булар адис да. Ушундай адистер бизге мыйзамдар чыгатканда сөзсүз керек. Ошонтун бүгүнкү мына ушул болуп аткан конференция ана бул өзүнүн мындай чоң орду бар.